Жители Кыргызстана, у нас есть отличная новость для вас. Интернет айдыңында атактуу инсандардын, белгилүү саясатчылардын, ал гана эмес өлкө башчысынын ар кандай ыкмалар менен акча каражатын табууга чакырган видеолор чагылгандай тез ылдамдыкта тарап жатат. Сиз мындай видеолорду көргөн учурда ишенесизби? Албетте, аттың ачкасындай таанымал инсандардын өз оозунан сүйлөп жатканын көргөндө ишенишиңиз мүмкүн. Эгер сиз ишенбеген учурда дагы мындай маалыматтын жалган же чындыгын төгүндөбөй интернет алдамчыларынын торуна түшкөндөр да көп бар. Жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган бул видеолор боюнча жарандардан сурамжылоо кылып көрдүк. Жакында эле бир жумушта иштеген бирөө 8000 сом эмет койду. Банктан которуп эметип, ошо эмет табылбай калды да, ошо адрес менен. Бардыгыбыз эле интернетти колдонуп атабыз, бирок мен мындай нерселерге көңүл бурбайм. Бирөөндө ушундай көп акча табасың дегенден атайын телеграмына катталып, кандай жол менен десем 1000 сом которосуң, анан оюн башталат деп, анан мен азыр акчам жок эле, сен кошуп турбайсың мында, мен көп акча таба турган болсом, сен кошуп тур десем, менде акча жок. Анан өзүмдө акча жок болгондон кийин кандай себеп менен элден акча алып атканы билинип туруп атат. Бизден ажообузду коюп коет кээ бир жерде. Ошо башкала бир таанымал инсандарды кое калып, ошонун артынан ушул кыргыз элине, именно ошо кыргыз элине жардам берип аттыр, минтип аттыр деген жарнактарды, көрнөк жарнактарды чыгарат. Мен өткөрүп жиберем. Андай алданып калуу биз үчүн өтө эле башкача көрүнүш болот го дейм. Ооба, көргөм. Бирок кандай оңой иш болуу мүмкүн эмес го дейм. Бардык эле телефондон келип жаткан SMS-терге, билдирүүлөргө ишене бербеш керек биринчиден. Аны ошол жактын мекемесинен барып суроо керек. Мисалы, банктардан сообщение келип атат, анын ошо банкка барып өз алдынча чечиши керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндө интернет желисинде мындай видеодогу адамдын жүзүн жана үнүн каалагандай кылып өзгөртүп кое турчу сайттар жана акылдуу нейрондук байланыштар миңдеп саналат. Алардын ичинен акыл төлөөчү жана колдонуучуларга чектелген өлчөмдө тарифтерди берген сайттар бар. Мисалы, эң популярдуу Google ири издөө системасына кирип, видеодогу каармандын жүзүн жана үнүн өзгөртүү онлайн деп жазсак, өздөрүнүн кызматын сунуштаган көп сайттар чыгып берет. Жүздү алмаштырууда эң көп колдонулган жасалма интеллект бул Vidnos AI деп аталат. AI human avatar from Vidnos. Only in a few steps you can create a video like this one. Анын жардамы аркылуу сиз өзүңүз тартылган видеоңузга каалаган адамдын жүзү бар фотону коюп койсоңуз, ал адам сүйлөгөндөй кылып жасап берет. Ал эми анын үнүн дагы өзгөртүү керек. Бул үчүн MurphAI деп аталган нейро тармакты колдонсок болот. Анын базасында дүйнөдөгү белгилүү инсандардын үндөрү камтылган. Бул сайтка биз жазылган тексттерди же тандаган адамдын видеодогу үнүн, ал гана эмес, бизге мессенджерлер аркылуу жөнөтүлгөн аудиолорун дагы колдонсок болот. Ал үндү аталган сайтка жүктөгөн соң, бир нече убакыттын ичинде ал адам сүйлөгөндөй кылып жасап берүү мүмкүнчүлүгүн ачып берет. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында үстү-үстөгү жылы 10 кибер кылмыш катталып, алардын 4-өсүнүн бети ачылган. Өлкө башчысынын же болбосо белгилүү адамдардын, буга чейин Кыргыз-Нефтегаздын жетекчилигинин сөздөрүн дал келтирип, монтаждап, жасалма интеллект менен социалдык тармактарга таратып, ошого ишенген жарандар да болгон. Талас облусунун аймагында бул нерсеге ишенип бир жаран акча которуп жиберген. Июнь айында 2 жолу, июль айында 2 жолу бөлүп төлөө менен 4 жолу бөлүп төлөгөн, жалпысынан 332.800 сом акчасын салып жиберген. GIF ойнотуп жатабыз же болбосо сиз бизден автоунаа утуп алдыңыз деп белгилүү ырчы, бул Асель Кадырбекованын атынан жазып, сиз автоунаа уттуңуз, автоунааңызды каттоого кимге каттайбыз. Ошол үчүн тез аранын ичинде 8000 сом которуңуз дегенде, окуянын чын бышыгын тактабай туруп, акча которуп жиберген дагы жарандар болгон. Жалган билдирүүлөргө ишенбей, өз каражатына сак болуу боюнча эл арасында участкалык инспекторлор, тиешелүү бардык кызматкерлер жерлеринде түшүндүрүү профилактикалык иштерди жүргүзүп жатышат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-бөлүмүнүн кибер коопсуздукка каршы кылмыштардын 319 беренеси боюнча бөтөн корголуучу компьютердик маалыматка жана электрондук документтерге маалымат тутумуна, ошондой эле электр байланыш тармагында маалыматты жок кылууга, бөгөт коюуга, өзгөртүүгө алып келген, түзүлүштөрүн бузууга же ишин токтотууга алып келген, атайылып же этиятсыздыктан олуттуу зыян келтирген учурда 40-тан 100 саатка чейинки коомдук же 3 жылга чейинки мөөнөткө ээлеген ордунан же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу каралган. Андан тышкары 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына жана 200дөн 500 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазаланат.
Технология, интернет бул бир ордунда турбайт. Ал күнүгө өнүгүү жолунда. Алар менен бирге жасалма интеллекттер жана нейрондук тармактар дагы тездик менен өнүгүп, өзүнүн кемчиликтерин жоюу менен чындыкка дал келгидей натыйжа көрсөтүүгө дагы жакындап келе жатат. Саймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.